Түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Талкууга чем таштаган жаңы мыйзам. Мажоритардык тутум менен өткөн шайлоо тартиби трайбализмге жеткирбейби? Демилгечилер эмне дейт? Коммуналдык кызматтардын тарифтери кымбаттадыбы? Борбор калада коммуналдык кызматтарга болгон төлөмдөр кескин кымбаттап, жарандарга төлөө оор болуп жатканы бүгүн парламентте көтөрүлдү. Туруктуу коррупциялык схема түзгөндүгү үчүн Бишкектин Ленин райондук сот аткаруучуларын УКМК жыйын учурунда кармап кетти. Ысык көлдө 11 класстын окуучусу өз өмүрүнө кол салып, 9 күндөн кийин ооруканада каза болду. Барпы театрында Марбайжиевдин калемине таандык 12 күн чыгармасы сахналаштырылды. Спектакльде үй бүлөдөгү эне тилдин кейиштүү абалы комедия жанрында чагылдырылган. Ысык көл облусунда ооруканага жипке асынып, оор абалда түшүп, каза болгон 17 жаштагы кыздын өлүмү иликтенип жатканын бүгүн 19 февралда облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына караганда, окуя Барскон айылындагы орто мектептин спорт залында болгон. Темир турник асынган абалда табылган кызды дене тарбия мугалими көрүп калып, жипти чечип өмүрүн сактап калууга аракет кылган. Тез жардам чакыртылып, кыз ооруканага жеткирилген. Ал Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумганы кабарланды. Учурда милиция кылмыш жаза кодексинин 128 беренеси өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча кылмыш ишин козгоп, тийиштүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Тергөө уланып жатат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгары менен эл арасында ар түрдүү пикирлерди жаратууда. Сунушталып жаткан мыйзам белгиленген мажоритардык тутум боюнча эл өкүлдөрүнүн шайланып келиши, коомдо бөлүнүп жарылуу тобокелчилигине себеп болоорун белгилеп жатышат. Деген менен мыйзам долбоорунун демилгечилери жана айрым депутаттар мындай пикирден улак. Алар бул система тескерисинче жемишин берип, өзгөчө көп көңүл бөлүнбөй жаткан аймактардын көйгөйлөрү көтөрүлө баштайт деген пикирде. Темага кесиптешим кенен токтолот. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча сунушталып жаткан жаңы мыйзам коомчулукта катуу талкууга жем таштады. Мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан депутаттардын шайланып келиши коомдо трайбализмге жеткирип, эл арасында бөлүнүп жарылууга алып келбейби деген суроолор жаралууда. Мыйзамдын ушул жана башка тобокелчиликтери боюнча саясатчы Равшан Жээнбеков айтып чыккан. Бул 30 округка бөлүү мына ушул жердешчилик, трайбализмди, регионализмди күчөтө турган механизм болуп эсептелет. Экинчиси, депутаттар, жергиликтүү деңгээлде шайланып келе турган депутаттар, алар жергиликтүү гана маселени, суу маселесин, жер маселесин, жол маселесин, ошол округтун гана маселесин көтөрүүгө кызыктар болуп калат дагы, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик маселелерге кызыкчылыгы жок болуп калат. Бул көз караш, бул механизм бизди мамлекет улут катарында бир топ жыл артка тартып коет деген көз карашым бар. Саясатчы жана коомдо таасири бар айрым активисттердин мындай пикирлерин кээ бир депутаттар колдосо, мыйзам долбоорунун демилгечилери жана айрым депутаттар ага макул эмес. Алар жердешчилик же тууганчылык деген нерсе жаралбай, тескерисинче ар бир шайланып келген депутаттын жоопкерчилиги артат деген пикирлерин билдиришүүдө. Тескерисинче наоборот трайбализм болбойт. Анткени билесиздер, азыр анча-мынча андай нерсе ачык айтылып атат. Кайсы бир партия аттарын атап эле коеюн, өзүнүн списогуна көбүнчөсү бир региондон киргизип алган. Эмне үчүн ал только ошол региондон киргизет? Керек болсо башка бир камтылбаган региондор бар. Эмне үчүн ал региондор камтып кеткен эмес? Бир мандаттан келгендин баары эле Кыргызстан бөлүнүп кетсин дебейт. Барыбыз бирдей көздөп атабыз. Мен деле бүгүн Баткен боюнча маселени көтөрдүм. Баткендеги оштук депутаттар көл нарын чүй боюнча көтөрүп атат. Жок, ал эми болбогон сөз да. Мына бүгүнкү күнү биз бир мандаттуу округтан 36 депутат отурабыз. Бүгүнкү күнү эмне өзүнүн эле округун карап атат, ошол эле мамлекеттик деңгээлде иш алып барып атат ар бир депутат, туурабы? Ошондой эле да ал баягы партияда жүрүп, партиянын жетекчилеринин сөзү да бул. Андай терс жагы дагы бар, терс жагы да ушундай бар. Бирок трайбализм болуп атканда, алар дагы партия аркылуу келсе болот да. Туурабы?
тоскоолдук жок да. Мисалы биз ушундай эле калтырсак, анда трайбализм болсо, анда партия аркылуу келе берет да анда. Ошондой эле мыйзам долбоору сунушталып, коомдук талкууга чыгаар менен калк арасында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтөт деген кептер да тараган. Бул боюнча парламенттин бүгүнкү жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу жооп берди. Ал 7-чакырылыштын депутаттары өз милдеттерин толук аткарарын белгилеп, шайлоо мөөнөтү өз учурунда болоорун билдирди. Коомчулукта сөз болуп атат, күзүндө шайлоо болот экен, парламент мөөнөтүнөн мурда кезексиз тарайт экен деген бунун бардыгы куру бекер сөз. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт. Баса белгилегим келет. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Жоодо белгиленгендей аялдар үчүн 30 мандат квота катары бөлүнгөн. Муну менен гендердик балансты сактоо максатталган. Милдеттүү каралган бул демилге да көпчүлүк тарабынан колдоого алынгандай. Анткени учурдагы чакырылышта 30% гендердик баланс толук сакталган эмес. Мен гендердик баланс боюнча 100% колдойм. Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул 20%дан бир аз өйдөрөөк, бирок мыйзам боюнча 30% болуш керек да. Анан бул жаңы мыйзам аркылуу чындап эле 30%дык квотасы сакталып келет. Жана ошол кайсы региондон эң күчтүү айым, эң көп добушка ээ болгон айым келсе, бул жакшы да. Анткени ошол региондун маселелерин көтөрөт, өзгөчө социалдык маселелерди. Именно ушул гендерный теңчилик жактан бул жакшы болот. Аялдар өзү келгени жакшы да, көп болгонубуз жакшы. Биз деген энебиз, бизде мээрим көбүрөөк, майда көрүнбөй калган көйгөйлөрдү биз айта алабыз да, тартынбайчы. Көпчүлүккө маалым болгондой, Кыргызстанда шайлоолорго калктын катышуусу солгундаган. Буга өлкөдөгү саясий туруксуздук, ага байланыштуу шайлоолордун улам өткөрүлүп турушу себеп деп белгиленип келет. Мындан улам депутат Марлен Маматалиев жарандарды шайлоого катышууга кызыктыруу үчүн лотерея өткөрүп сыйлык берүүнү сунуштоодо. Мындайда явканы кантип алып келебиз, кантип жарандарды ушул шайлоого байрамга келгендей кылабыз деген маселе туулуп атпайбы? Ооба, штраф кылсак болот. Бирок штрафка бүгүн адамдар чыдайбы? Чыдабайт. Аны дагы айтат, мына штрафтан кылып атасыңар, башка кылып атасыңар деп дагы көп туура эмес нерсе айтылып калышы мүмкүн да. Анан барбай койгон элдерди кантип жазалайбыз, канча штраф менен жазалайбыз, эл кантип кабыл алат? Ошондуктан биз стимул кылалы дедик эле, стимул катары. Анан дагы бир нерсе бар, артынан дагы бир мыйзам келип атат. Бул жөн эле лотерея бир ой болот эле, экинчи ой, анда келиңиздер, банктарда кредит алганда черный списокко түзүп калышы мүмкүн. Ошол сыяктуу бир такыр өзүнүн граждандык укуктарын аткарбаган, милдеттерин аткарбагандарга мүмкүн ушул сыяктуу бизден мамлекеттен берген льготалар да, бул баарынан эмес, льготалардан эмне үчүн алат анда? Ал эмне бал менен тең укуктуу боло алат? Ушул сыяктуу нерселер каралып атат. Биз бир гана лотерея эле эмес, башка жактарын да карап атабыз да. Биздин эң негизги максат ошол адамдарыбызды, элдерибизди алып келип жакшынакай кылып шайлоого алып келели деп атабыз. Сунушталып жаткан бул мыйзам коррупциялык көрүнүштөргө да бөгөт коет деген ишеним бар. Көпчүлүккө маалым болгондой, партиялык система аркылуу шайлоонун жүрүшүндө шайлоочуларды сатып алуу аракеттери катталаарын мисал келтирип жатышат. Мына шаардык кеңешке талапкер катары мен коюп көрдүм, бирок бул нерсени айтышым керек да. Азыркы жаңы кабыл алып аткан коомдукка чыккан талкуу менен азыркынын айырмасы кечээги шайлоо. Кечээги шаардык шайлоо бул бизнес эле болуп калды да. Мен жеке оюмда ушундай эле болуп калды, биздин катарында эле болуп калды. Эскилери гана өтүп, көбүнчө жаңы муундар жаңы өсүп келе жаткан балдарга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен муну баса белгилеп коеюн, талапкер катары. Анан азыркы айтылып аткан нерсе мына бул жакшы нерсе деп мен ойлойм. Биз жаңыланып болуп атат мамлекетибизге. Эмне үчүн барбашыбыз керек? Барышыбыз керек. Бул 30 регион, мен азыр окуп атам, талап ушундай 30 адамдан ушу бирден бир мандат баягындай партиялык тизме деген акча берүү деген жол эткен. Бул жакшы нерсе. Бул ар бир жарандарга, күчтөмөлөргө мүмкүнчүлүк берип атат да. Мурда калтасы калыңдар эле өтө берчү эле. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартибин өзгөртүү сунушталууда. Ага ылайык жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округтарынан шайланып келет. Өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, ар бир округтан 3 депутат шайланат. Долбоор учурда коомдук талкууга коюлган. Нурзада Сыдыкова, Майрембек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгын инфляцияга жараша көтөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 19 февралда Жогорку кеңештин жыйынында айтты. Ал билдиргендей, Улуттук банктын маалыматы боюнча акыркы 3 жылда өлкөдөгү акчанын көлөмү 340 миллиард сомдон 540 миллиард сомго чейин көбөйгөн. Акча көлөмүнүн көбөйгөнү өлкөдөгү инфляцияны да көрсөтүп турат. Электр энергиянын баасы инфляцияга карап көтөрүлүп жатканын айткан депутат айлыктарды да инфляцияга жараша көбөйтүү керектигин белгиледи. Врачтар
эми азыр канча кыдырсаң врачтар суранат, ошо фельдшерлер, врачтар айлыгыбызды карап бергилечи депчи. Өткөндө бюджеттик комитетте биз да сурадык Улуттук банктын өкүлүнөн. Могу акыркы 3-4 жылда жана денежный масса деген бар, акча көлөмү экономикада чуркаган. Bir 330 milyarddan bir 540 milyard so'mga чейин көбөйүптүр да. Демек, ошончолук bir инфляция элементтери бар 3 жылдачы. Айлыктарды да ошого карата корректировка кылышыбыз керек. Свет баасын корректировка кылып атабыз, бул жакшы, бирок ошо элдин кирешесин өзгөчө ошол социалдык тармак мугалимдердин, анан врачтардын айлыктарын bir карап коюш керек го. Ошону bir Минфинге тапшырма берип, индексация, инфляция менен санап, ошону иретке келтирип койсо жакшы болмок. Рахмат алмак. Борбор калада коммуналдык төлөмдөрдүн кымбатташына байланыштуу наразычылыктар күчөдө. Бул маселе бүгүн парламентте да көтөрүлдү. Анда депутаттар өкмөттү коммуналдык кызматтардын тарифин карап чыгууга чакырды. Андан сырткары Кыргызстандын Россиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн миграциялык мыйзамдарын каталдашына байланыштуу маселелер да айтылды. Кененирээк кийинки сюжетте. 59 деп. Бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында алгач жаңы депутат Гүлсүнкан Жунушалиева ант берди. Ал Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынан мурдагы депутат Гүлшаркан Култаеванын ордуна келди. Мандатын тапшырган Гүлшаркан Култаева борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп шайланганы маалым болду. Мен Жунушалиева Гүлсүнкан Шенгазиевна жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикага берилгенди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдетимди бүткүл элимдин кызыкчылыгын аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Андан соң адегенде эле баш калаадагы коммуналдык кызматтарга тарифтердин кескин жогорулашы сынга кабылды. Анда депутат Дастан Бекешев шаардыктардын кайрылууларын ортого салды. Ал белгилегендей өткөн жылы жылуулук, таштанды чыгаруу, суу, электр энергиясына тарифтер жогорулаганын айтып, министрлер кабинетинин коммуналдык кызматтардын бааларын карап чыгууга чакырды. Былтыр бүт парале өсүп, азыр жарандар айтып атышат, өтө кымбат болуп калды дейт. Өзгөчө отопление көңүлдү бурат элем да. Мен өткөн жумада мына ишкерлер менен жолуктум. Алар мындай айтып атышат. Биз керек болсо отказ кылабыз дейт отоплениядан. Себеби 40 миңден ушундай 40 миң келип атат, 50 миң келип атат деп атышат да. Коммерциялык тариф менен таптакыр бизге оор болуп калды деп атышат да. Уважаемый Алмаз Ахунжанович, гражданам действительно тяжело стало оплачивать тарифы. Я хотел бы вас попросить первое, сделать анализ, как идет вообще оплата сейчас за коммунальные услуги. Мындай нааразычылык депутат Эльвира Сурабалдиева тарабынан да көтөрүлдү. Эл өкүлүнүн айтымында аймактарда электр энергиясына болгон тарифте айырмачылыктар бар экенине токтолду. Ага ылайык Москва районунун Беловодск айылында жылуулук колдонгон жарандарга быйыл кышта төлөм үчүн баа кескин көтөрүлгөнүн, 30-40 миң сомго чейин жеткенин белгиледи. Беловодскиде 10.894 сом болуптур да. Ошол эле учурда Бишкекте болсо 5.998 сом, эки эсе ашыптыр тарифтер. Эми болбойт да мындай. Алмаз Ахунжанович, буну деген энергетика министри менен тактап берсеңиз, азыр счетторду карап атам да, пенсионерлер эми баардыгынын эле үй 80 квадрат метр эмес да. Айыл жергесине бүт эле частный үйлөрдө турат. Анан кыргыздар качан эле тиги 30 квадрат метр үй салып калышты эле. Ошонун баарын текшерсек, счеттордун баарын жөнөтүп атышат. Эльвира Жыргалбековна 40 миң, 30 миң, өткөн кышта 8 миң төлөсөк, азыр 21 миң мына 34 миңде квитанцияларын жөнөтүп атышат да, 50 миңден алып атабыз деп. Бул жагы туура эмес болуп калды. Анчалык баары кымбаттап аткан учурда мен ойлойт элем да, ушул жагын энергетика министрлиги өздөгүндөгү жанагы ичиндеги потеряларды жокко чыгартып, анан ичиндеги ызычуулар токтоп туруп, анан ушул жакка көңүл бурса болот эле да. Аймактардагы актуалдуу маселелердин катарында депутат Илимбек Кубанычбеков Кара Суу районунда жайгашкан дээрлик 100 жыл мурда салынган балдар чыгармачылык үйүнүн имаратын жаңылоо муктаждыгын билдирсе. Депутат Чолпон Султанбекова инфляциянын деңгээлин эске алып, балага сүйүнчү төлөмүн жогорулатууну сунуштап чыкты. 2018 жылдан баштап баягы жаңы төрөлгөн балдарга бир жолку балага сүйүнчүдү 4 миңден берип атабыз, мамлекетибиз. Бул сумма көп жылдардан бери берилип атат, бирок бүгүнкү күндө балага сүйүнчү төлөмүн көбөйтүүнү сунуштайт элем.
себеби өзүңүз билип атасыз, азыр инфляция, бала багуу чыгымдары аябай кымбаттады. Ушул маселени бир өкмөттө бир карап чыкпайсыздарбы? Алмаз Ахунжанович. Өз кезегинде депутат Таалайбек Сарыбашев миграция маселесине токтолду. Эл өкүлү Кыргызстандын Россиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн миграциялык мыйзамдардын катаалдашына байланыштуу маалыматын угууну сунуштады. Мына акыркы учурларда Россиядагы мигранттар тууралуу ар кандай сөздөр айтылып атат да. Россияда жаңы кабыл алынган мыйзамдардын иштеши ар кандай сөздөрдү да чыгарып атат. Биз да убагында мигрант болгонбузду. Бүгүнкү күндө ошол кыргызстандык мигранттардын Россиядагы укуктары, анын ичинде эмгек укуктары, келишимдердин аткарылышы кандай корголууда? Миграция тышкы иштер министрлигин бир угуп коюшубуз керек да. Анан элчиликке мындай тил билги, ар бир шаарларда мына бүгүнкү күндө консулстволор бар. Ошол жерде консулстволор кандай иш алып барып атат? Ошол эле учурда депутат Камила Талиева Бишкек шаарында жайгашкан борбордук лабораторияны башка жакка көчүрүү керектигин айтып чыкты. Кошумча катары ветеринардык кызматтын ишинин чабалдыгы, мекеменин түзүмү тууралуу жагдайларга токтолду. Депутат Айсулуу Мамашева болсо баш калаадагы мамлекеттик кризистик борбор каражаттын жоктугунан иштебей турганын билдирип, бюджеттен каржы бөлүүгө чакырды. Эл өкүлү кыз келиндер эң көп зордук зомбулукка кабылган Бишкек шаарында жана Чүй облусунда бирда кризистик борбор жоктугун белгилеп, ошол эле учурда Ош шаарындагы маселелерге да токтолду. Кризистик борборлордо айымдар батпай жатат. Эмне үчүн? Анткени зордук зомбулук жылдан жылга көбөйүп, бара турган жери жок болуп, тилекке каршы кризистик борборлордо бош орун жок. Ага карабастан ушул Ош мэриясы жана Ош областтын губернаторлору эч кандай жардам бербей жатышат. Менден чоң сураныч бар. Ушул Ош областтык губернаторлордагы, мэриялардагы бул бир гана Ошко таандык эмес, бардык губернаторлорго жана бардык шаарларга биздин соц кризисный центрлерге көбүрөөк акча бөлүнүш керек. Биринчи иретте. Экинчи иретте биз болсо жазында мамлекеттик Бишкекте мамлекеттик кризистик борборду ачканбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ал кризистик борбор иштебей жатат. Ал эми депутат Улукбек Ормонов Ооган согушунун ардагерлерине 2025-жылдын бюджетинде каралган жогорулатылган кенемтелик акчалай төлөөлөр берилбей жатканын ачыктады. Андан сырткары эл өкүлдөрү жазгы талаа жумуштарына байланыштуу дыйкандардын көйгөйлөрүн, таза суу маселелери жана башка алыс аймактардагы актуалдуу болгон бир катар көйгөйлөрүн көтөрүштү. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бишкекте УКМК сот аткаруучуларды жыйын учурда кармап кетти. Ленин райондук соттук аткаруучулар кызматынын айрым өкүлдөрү уюштурган туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда капитан жана лейтенант чининдеги сот аткаруучулар жарандардан түрдүү жолдор менен акча талап кылууга шарттарды түзүшкөн. Жарандык талаш тартыштарды кароонун жыйынтыгы боюнча сот чечими тараптардын биринин пайдасына чыгарылат. Бирок эки сот аткаруучу бул процессти создуктуруп, аларга мыйзамсыз акчалай сыйлык берилмейинче өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарышкан эмес. Бүгүнкү күндө коррупционерлерге реалдуу жазадан качууга мүмкүндүк берген жеңилдетүүчү нормалар жоюлган. Андыктан кармалгандар жасаган коррупциялык кылмыштары үчүн катуу жазага тартылышат, деди атайын кызмат. Атылган кызматкерлер кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча тергөө абагына камакка алынды. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы мамлекетке алынган мейманканасы билим берүү башкармалыгына өттү. Бул тууралуу башкармалыктын башчысы Салтанат Аманова ырастады. Анын айтымында билим берүү башкармалыгы 1468 чарчы метр жер тилкесинде 2 кабаттуу имаратка көчүп келгенине жарым ай болду. Башкармалыктын эски кеңсеси мэрияга өтүп, Лотос балдар үйүнө берилет. Буга чейин Ош мэриясы Супаналиев 15-17 даректеринде Матраимовга таандык имараттар бар экенин, алар мамлекетке өткөнүн кабарлаган болчу. Ош шаарынын көчөлөрүн кеңейтүү, мыйзамсыз курулуштарды алып салуу уланууда. Кала башчысы таңкы рейдтик кыдырууларда бир нече тапшырмаларды коюп, тиешелүү кызматтын жетекчилери мурдагы абалынан жаңы тартипке өтүшкөн. Бүгүн 19 февраль Жеңишбек Токторбаевдин катышуусундагы таңкы рейд Моминова
Руставели, Саитов, Физули, Ахметов жана Каримов көчөлөрүндө болду. Кыдыруунун жыйынтыгында кандай тапшырмалар коюлду? Кезектеги материалда сөз болот. Мына биздин мэриянын акыбалы, биздин авторитет ушул да. Ушуну карап туруп анан бизге мамиле жасайт да элчи. Ушул сонун болуп, шикарный болуп турса, силерге эч ким унча албайт. Өзүң карайсың, мага видео жөнөтөсүң. Түшүндүңбү? Мына карачы, эмне бунабы? Я. Вообще заброшенный. Карама, түнүп чирип кетип турайм, карачы. Кара, жолдун өзү, монда жол болсо, жок, мурда эмне алдырган жоксуз. Сиз эмне мурда алдырган жоксуз. Карамам. Сен вообще иштебейсиң, нөлсүз. Черемишке Кечи районундагы 3 көчө өз билемдик менен курулган имараттардан тазаланат. Бүгүн 19 февралда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таң эртең менен тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен бирге кезектеги рейдке чыкты. Шаар башчынын кыдыруусу Моминова, Руставели, Саидов, Волгоград, Визули, Ахмедов жана Каримов көчөлөрүндө орун алды. Оны карачы мына, үстүнө не салып алган бул? Банябы? Я, тандыр. Я. Карамына тандыр салып алып турду. О, бияк вообще бардак экен, токой экен, карачы. Кеңирин карачы, аябай кең көчө. Могу карамап. Тандыр, очок. Кара. Мо изгородтил алып коюш керек экен. Карама бардак, кете тандыр. Ток кана. İçine alıp girsin, içine koyuversin de. Зачем? Обязательно elden yerini alış gerek bu. Kalamatoviç. Siz daha karab koyarsa sen bölüm başı sensin ha? Ha, akıl. Mola kararlı, makul. Tarafını koçunun sırası kompleksine kararlı, makul bu. Montet yemeğe geçeyim kararlı, moyarınca. Buna agrazeden kararlı. Tete baktadı kararlı, makul bu. Moy saborunu aldırdı. Moyunu saborunu aldırdı. Tete bunlarla tossun kararlı. Aboçinden tosup koyup dur. Tratuarda тартып ал. Бүгүн Жеңишбек Токторбаев ички көчөлөрдө өз билемдик менен курулуп калган башаламан курулуштардан улам кенен жолдор таарып, негизги транспорттук каттамдарда тоскоолдук жаратканын көрүп, тез аранын ичинде аталган көчөлөрдө жайгашкан мыйзамсыз курулуштарды алып салуу боюнча жумуштарды баштоону тиешелүү кызматтын жетекчилерине милдеттендирди. Уят эле балдар, алгыла муну. Мына контейнерди ал. Кара мына. Кара мына 40 тонна контейнер коюп алыптыр. Моны эме ким? Адилет, кадастр. Моны карагыла мыйзамдуулугун. Мыйзамсыз болсо, мыйзам чегинде карап, алдыргыла бакты келе. Муну менен кошо тротуар лотоктор калыбына келтирилип, жаңы көчөттөр отургузула турган болду. Өзгөчө тазалык маселесине көңүл буруу керектиги айтылды. Карачы мана, вообще. Же тротуар жок, кара. Но жолдон кенен экен буягычы. Жолдон кенен экен, эки бетиң аласыз. Өмүрач бүгүн ушул түнөс, түшүндүңүзбү? Бүгүн айтылган жумуштардын бардыгын к исполнению. В течение дня мен видео отчет алайын. Ребята, не обижайтесь, если бир ушу коюлган тапшырмалардан какой-то тапшырма аткарылбаса, эметебиз, на контроль возьмешь. Адилет, рукап. Түшүндүңүз, а? Все, мына айтылган иш сразу заматта быстро бачым жасалыш керек. Учурда Ош шаарынын тургундары жана келген коноктор үчүн бүт шарттарды жакшыртуу аракеттери көрүлүп жатат. Калаанын бардык аймактарындагы көчөлөрдү кеңейтүү, көрктөндүрүү, мыйзамсыз курулуштар бузулууда. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык кызыл сызыктан чыгып кеткен ар кандай багыттагы курулуштар аныкталып, түшүндүрүү, эскертүү берилген. Ага ылайык өз калоосу менен курулуштарын бузуп жаткандар да бар. Белгилей кетсек, Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэрлигине келгенине аз гана болду. Ал 3 ай убакыт сурап, апрель айына чейин ишинин жыйынтыгын көрсөтөрүн билдирген. Асел Сыдыкова, Регион телеканалы, Ош. Кыргызстанда 3 миллиард долларга макбал Каракол темир жолун куруу пландалууда. Президентке караштуу улуттук инвестиция агенттиги, Кыргыз темир жол ишканасы жана чет элдик ишкана Трансевразиялык маршрут долбоору боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишимине кол койду. Улуттук инвестиция агенттигинин директору Талантбек Иманов бул өлкөдөгү темир жол тармагындагы биринчи мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоор экенин белгиледи. Жалпы инвестициянын көлөмү 3 миллиард доллар. Долбоор өлкөдө жумуш орундарын түзүп,
транспорттук тармакты жакшыртып, экономикалык пайда алып келет, деди Иманов. Мындан тышкары анын коңшу өлкөлөр менен байланыштарды бекемдеп, экономиканын эл аралык аренада атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатары кошумчаланды. Транспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшыруу эрежелерине өзгөртүүлөр киргизилет. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык транспорт салыгы жоюлгандыктан аны төлөгөндүгүн тастыктаган дөмөрчө кайра каттатууда талап кылынбайт. Мурда кайра тапшыруу аралыгы 10 күн эле. 3 мүмкүнчүлүк берилип, процесс иреттүү болчу. Азыркы экзамендердин 3 күн сайын чектөөсүз кайра тапшырылуусу кезекти көбөйтүп, комиссиялардагы иштин көбөйүшүнө алып келди деп айтылат негиздемеде. Мындан улам айдоочулук күбөлүк алуу үчүн экзамен тапшыра албай калгандарга кийинки мүмкүнчүлүк мурда 3 күндөн кийин берилсе, эми аралыкты 7 күнгө узартуу сунушталып жатат. Бул убакытта талапкерлер азыркыдай болбой, жакшы даярданып келери күтүлүүдө. Билим берүү жана илим министрлиги 2025-2026 окуу жылында кайсы класстар секирерин маалымдады. Ведомствонун маалыматына караганда, азыркы учурда билим берүү системасынын жаңы улуттук моделине өтүү жүрүп жатат. Реформанын алкагында 2025-2026 окуу жылында бир катар класстар секиришет. Жаңы моделге байланыштуу 6 класстын окуучулары 8 класска, ал эми 3 класстын окуучулары 5 класска көчүшөт. Жаңы окуу жылында калган класстарда өзгөрүү болбойт деп айтылат маалыматта. Жалал-Абад шаары быйыл 14 түрдүү гүл менен кооздолот. Ушул тапта көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы көчөттөрдү даярдоодо. Шаар аймагына эгиле турган гүлдөр үчүн жергиликтүү казынадан 800 миңдей каражат бөлүнгөн. Март айынан тарта гүлдөр шаар аймагына эгилип баштап, алгач тюльпандар отургузулат. Кененирээк кийинки материалда. Жаш баладай кылып карайбыз да, буну эми жакшыны кагылып. Гүл өстүргөн бул күнөсканада жумуш кызып, быйылкы көчөттөр жашылданган маал. Уулбүк Калбаеванын айтымында 14 түрдүү гүл көчөттөрүн баладай бапестеп, кылдаттык менен өстүрүп жатышат. Анткени бул жерде өстүрүлгөн гүлдөр март-апрель айларында Жалал-Абад шаарынын аймагына эгилет. Алгач тюльпандар отургузулат. Бул гүлдөр дагы ушу немеге Жалал-Абад боюнча жетпейт да. Жетпеген үчүн биз дагы ошо былтыркы гүлдөрдөн, уруктардан алып калып, өзүбүз өстүрүп атабыз. Муну деле жаш баладай карабасаң болбойт да. Муну жылуу кармаш керек. Антпесе муз тапкалса бул өлүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн жылуу кармап ошондон өсөт. Анан жылуу суу беребиз. Мындагы көчөттөр өз-өзүнчө бөлүнүп, баштыкчаларга которулат. Гүлдөгөндө гана көчөлөргө бөлүштүрүлөт. Бирок дал ушул гүлдөрдү уурдап кетүү, сындырып салуу коомчулуктун оорусуна айланган. Жумушчулар жыл сайын ушундай көйгөйлөргө кабылаарын жашырбайт. Бул стаканчык эми бул гүлдөп неметкичи мына көчөгө чыккандан бул стаканды алабыз дагы ошо топуракка салып ошо жерден неме кылып берет, ошо эркектерибиз даярлап берсе ошо даярлайбыз да. Мына немесен пакеттен чыгат. Гүлгө кызыгып ошентип келер, сал мындайраак ала албагандар тебелеп кетет, уурдап кетет. Анан сындырып бири-бирине жакшы гүлдөп неметип аткан неменин деле сындырып кетсе, ичиң ачышат. Кайра ошо жокторго экебиз. Уурдап кеткендерге да эгебиз, сындырып кеткендерге эгебиз. Ирилештирүүнүн алкагында Жалал-Абад шаарынын аймагы кеңейип, мекеме көрктөндүрө турган жайлар көбөйгөн. Деген менен быйылкы жылы гүлдөр үчүн жергиликтүү бюджеттен өткөн жылга салыштырмалуу азыраак каражат бөлүнгөн. Бирок мекеме климатка чыдамдуу гүлдөр менен шаарды көрктөндүрүүнү пландоодо. Каражат именно гүл урук боюнча кичине азыраак бөлүнүп калды. Былтыр 1 миллион 350 миңдей бөлүнгөн эле. Быйыл 800 миңдей бөлүндү. Азыраак бөлүнүп калды. Бирок күзгү гүлгө биз ойлойбуз 6 айдыктан же 9 айдыктан дагы бөлдүрсөк. Жылда эгип келип аткан биздин климат менен өзүңүздөр билесиздер, Өзбекстандын климаты бирдей эле. Өзбекстан менен тажрыйба алып барганда деле көргөндө деле кайсы гүлдөргө маани бергенбиз. Бизде өстүрүлүп аткан гүлдөр биздин климатка туура эле келет. Ал эми бак дарактардын көчөттөрү үчүн жергиликтүү казынадан 3 миллиондон ашык каражат бөлүнгөнү маалым болду. Айсариев быйыл шаар аймагына чынар, каштан жана дуб дарагынын 3 миңдей көчөттөрү эгилерин белгиледи. Аклай Кырабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мамлекеттик гимндин тексти жана музыкасы үчүн жарыяланган сынактын алкагында 23 долбоор кабыл алынганын билдирди. Жалпы 279 жарандан 439 кайрылуу түшкөн. Анын ичинен талаптарга толук жооп берген 23 долбоор кабыл алынды. 7 февралда гимнди өзгөртүү боюнча мекеме аралык комиссиянын биринчи отуруму өтүп, анда гимндин текстинин жана музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыяланары маалым болгон. Гимндин тексти менен музыкасын иштеп чыгуу жараяны июнь айына чейин уланып, соңунда комиссия жогорку кеңешке 3 вариантын сунуштай турган болгон. Сынактын жеңүүчүсүнө 1 миллион 500 миң сом берилет, экинчи орунга 1 миллион, үчүнчү орунга 500 миң сом жана 4-5 орундарга 250 миң сомдон каражат тапшырылат. Жалалабад шаарындагы Барпы театрында Мар Байжиевдин калемине таандык 12 күн чыгармасы сахналаштырылды. Спектакльде үй бүлөдөгү эне тилдин кейиштүү абалы комедия жанрында көрсөтүлдү. Атылган чыгармада шаарда жашаган мугалимдер үй бүлөсүнүн кызы орус тилинде сүйлөп, кыргызча билбейт. Айылдан келген эжеси менен котормочу аркылуу сүйлөшкөн көрүнүш чагылдырылган. Мындай учур азыркы кезде көпчүлүк үй бүлөдө орун алган. Келген көрүүчүлөр өзгөчө тарбиялык мааниси тереңдигин айтышты. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Жалалабад шаарындагы Барпы драм театрында бүгүн 19 февралда кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиевдин калемине таандык 12 күн комедиясын көрүүчүлөрдүн сынына койду. Спектакльде үй бүлөдөгү эне тилдин кейиштүү абалы комедия жанрында чагылдырылган. Мар Байжиевдин 12 күн пьесасын тандап алгандыгыбыздын себеби, негизги эле себеби баягы биздин мамлекеттик тилибиз. Себеби дегенде биз мына кийинки жылдары өзүбүздүн баягы улуттук тилибизге, мамлекеттин тилине маани берилип жатпайбы? Себеби дегенде чындыгында эле мындай жалпы жолунан караганыбызда биздин атуулдарыбыз баягы өзүнүн тилин өзү унутуп калып атышпайбы? Ошон үчүн негизинен ушул маселе боюнча бул спектакль тандалган. Ал эми именно Мар Байжиевдин ушул комедиясы тандалып калгандыгынын себеби биринчиден Мар Байжиев биздин кыргыз классиги, драматургдардын ичинен, экинчиден баягы элге жеткиликтүү болсун деп баягы биздин элибиз баягы комедияга жакында. Ошон үчүн баягы Мар Байжиевдин 12 күн комедиясы тандалып алынгандыгы да ошол себептен болуп калды. А это мука. А много туз. Это соль. Эй, я не могу не помнить, что сам слону. Теперь вот так будет хороший вечер. Бул чыгармада шаарда жашаган мугалимдер үй бүлөсүнүн кызы орус тилинде сүйлөп, кыргызча билбейт. Айылдан келген эжеси менен котормочу аркылуу сүйлөшкөн көрүнүш чагылдырылган. Мындай учур азыркы кезде көпчүлүк үй бүлөдө негизги көйгөйлөрдүн бири. Келген көрүүчүлөр өзгөчө тарбиялык мааниси тереңдигин айтышат. Мен Базар Коргон районунан келдим. Бул спектакльда өтө үй бүлөлүк тарбия боюнча көбүнчө мааниси өтө зор экен. Азыр көбүнчө телефон карашып орусча болуп, ата энеси орусча, кыргызча сүйлөйт, балдары, кыздары орусча сүйлөйт. Ошол үй бүлөлүк тарбияга өтө маанилүү, таасирдүү спектакль болуп атат да. Мага ошонусу менен өтө жакты. Театрдын артисттери сахнага чыккан учурда зал толгон көрүүчү болсо, ошончолук ачылып ойношот. Бүгүнкү спектакльде айылдан келген кемпирдин образын жараткан Гулипар Гаипова келген көрүүчүлөрдүн басымдуусу жаштар экендигин, акыркы учурларда театрга басым жасагандардын саны артып бара жаткандыгын айтат. Хоть 5 зритель келсе дагы ошолорду сыйлап биз роль ойногонго биздин акыбыз бар. Эми бүгүнкү көрүүчүлөрдүн залдын толо болушу бул аябай жакшы. Себеби зритель артистти таптайт. Ошол зрительди көрүп биз эргүү алабыз. Ошолорду көрүп алып биз ушунчалык ойногубуз келет, ушунчалык баягы ички внутренний энергиябыз зрительге карап чачыла баштайт да. Бул кемпирдин келип бул жакшы жөрөлгө болду да, себеби кемпир бул семьяга келип канчалык кызы кыргыз тилди үйрөнгөнгө аракет кылды. Ушундай семьяны бир кемпир айылдан эле келип, ушундай бир элита семьяда бул не болсо дагы профессордун үйү ушундай тарбиялады деп ойлойм да. Бул азыркы жаштар үчүн аябай тарбиялык
эмеси тарбиялык сааты аябай чоң. Барпы драм театры көрүүчүлөргө алдыда өзгөчө спектакльдерди тартуулайт. Анткени театрдын режиссер, артисттерине казакстандык режиссер Дина Жумабаева бир апта ою тажрыйбасын бөлүшүп мастер-класс өткөрдү. 2025 жылдын жай айларында Барпы драм театры казакстандык режиссер Дина Жумабаева менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сактаналаштырып спектакль коюу пландалган. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Регион. Кыргыз фильм улуттук кино студиясы жана Карек балдар киносу фонду Амантай менен Айтуяк жана Быйтыктар аттуу кыргыз тилиндеги 2 жаңы 3D анимациялык сериалдарды даярдады. Бул тууралуу атылган кино студия билдирди. Тасмалар, чүрпөлөр жана алардын ата-энеси үчүн арналган. Алар жакынкы арада УТРКнын Баластан телеканалы жана кино студиянын Кыргыз фильм анимация YouTube каналы аркылуу көрүүчүлөрдүн назарына сунушталат. Бул тасмалар 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында тартылган. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылык оңдошолу. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.